Шашылыш билдирүү өлкөнүн түштүгүндө үшүк жүрүшү күтүлөт. 13-14 ноябрь күндөрү өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлүп, көпчүлүк аймактарда мезгили менен жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Республиканын айрым жерлеринде туман түшөт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. 15-16 ноябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 1 градустан 3 градуска жеткен үшүк жүрүшү күтүлөт. Сосновка посту оор жүк ташуучу унааларга кайра жабылды. ЖКХБ мындай чечим тоолуу аймактарда кар жаап, аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнөн улам кабыл алынганын билдирди. 130-124 километр ова МДК менен подспеште жүрүп атат. Ачышка дейин артынан подспеште коюлду. Ой, өтө көп. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз эли. Мен бүгүн бир сиздерге кайрылуу кылууну чечтим. Кече 3-4 күн мурда Аспект деген интернетте сүйлөп атат, биздин Таластагы жер үйдү Садыр Нуркожоевич саткан 1% алып калган эмес деп. Жер үй 2015-жылы сатылган. Атамбаевдин убагында сатылган. Темир Сариев премьер-министр болчу. Бабам келген элдин алдына мен $4500 чогулду. Буюрса да $35500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар сөзсүз түрдө ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20 ноябрь 2024 жылга сөзсүз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшысы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми банкың дагы бир жолу кайталап айтып кетсең, 0554 00 7084 эми банк номерим. Махабат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч. Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыгер карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосоң, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөзсүз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөзсүз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар Махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап кылайлы, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Дозум иштетет, бажай иштетет, мен ага ишенем деп. Жер үй 100 миллион долларга Атамбаевдин убагында сатылып кеткен. Ошол убакта жер үй үчүн мен митинг кылып, жер үй ачылбасын, жабылсын деп куугунтук жеген киши катары мен бүгүн айтканга акым бар. Ошол убакта керек болсо жер үй үчүн сүйлөбөгүн деп мени өлтүрөбүз дегенге чейин олборган. Мына бүгүн ачуу чындыкты айтайын. Мен айла жоктон, аргасынан ошол убакта Атамбаевга мөржөнүн үстүндө кайрылгам. Керек болсо өлтүрүп коем деген үчүн мен айткам ошол жерде. Өлтүрсөңөр өлтүрлөр, мен мөржөмдү качып дайындап коюм деп. Ошол убакта райондун акими Өзбек Райхан деген жер үйгө кол койбой койгон үчүн, жер үйдү колдобой койгон үчүн ага да иш кошколу, а киши дагы жүрөгү оору болуп, акыры аягы ада кайтыш болуп кетти. Бүт Талас эли билет ал кишинин. Өзбек Райхан кол койбой, жер үйдүн куугунтугун жеп жүрүп акыры аягы кайтыш болуп кеткен. Мен куугунтук жеп жүргөн убакта Жогорку Кеңеште Садыр Нуркожоевичти билем. Биз куугунтук жеп жүргөн убакта Жогорку Кеңеште сүйлөгөн. Кумтер боюнча, жер үй боюнча укпасаңар кулагыңар жабып отурлар. Кессеңер башымды кесесиңер, тилимди кесип албайсыңар деп. Садыр Нуркожоевич ал убакта президент беле, же премьер-министр беле. Ошол убакта биздин Таласка дисктер тараткан. Жер үйдү саттырбагыла, эгер жер үй сатылып кете турган болсо, кыргыз элине 1% калбайт деп. Ошол убакта ал жер үйгө сатылышына каршы жүргөн, кумтерди элге алабыз деп жүргөн адам катары мен ошондой эле тааныйм. Анан кече Аспект чыгып алып интернетте сүйлөп атат. Жер үй Садыр Нуркожоевич саткан деп. Эми Аспектти көрүп атпайсыздар, интернетте эмнелерин гана берип атат. Кимдерди алдап кеткен, кимдерден коркутуп акча алып койгон. Мен Садыр Нуркожоевичке адвокат эмесмин, болгондо чындыкты айтайын деп атам. Ким саткан жер үйдү? Садыр Нуркожоевич 2021-жылы келип президент болуп атат. Садыр Нуркожоевич ал убакта эч ким эмес болчу.
Эми бир аксакалдар күтүп эле бир чындыкты айтабы, жер үй боюнча бирдеке сүйлөп коебу. А эмнеге жакшы иштерин айтпайсыз? Эмнеге кылып аткан? Карапайым элге үй салып аткан эмнеге айтпайбыз? Кызыл китеби жокторго кызыл китеп берип аткан эмнеге айтпайбыз? Эмнеге жакшы иштерин айтпайбыз? Адамдын жакшы жагын айтканды үйрөнөлү. Мындан кийин дагы жер үй боюнча сүйлөнө турган көп сөздөр бар. А жер үйдү биз ала албайбыз уже. Жер үй кетип калган Атамбаевдин убагында эле. Кайтарымсыз кетип калган. Негизинен эле саламаттык сактоо министрлиги силер деле бир четинен күнөөлүү болушуңар керек, бирок экинчи четинен эл дагы аябай көп күнөөлүү болуп атат да. Пандемия маалында эң аз жоготуу бул Корея менен Японияда болгон да. Эмне себептен? Анткени алар бири биринин бети менен учурашпайт. Алар бири бири менен кол менен учурашпайт. Ошол себептен инфекция тараган эмес. А бизде болсо барган сайын өрчүп өнүгүп баратат да. Көчөдөн бири-бириңер менен бетиңер менен өбүшүп учурашасыңар, колуңар менен учурашасыңар, кучакташасыңар. Күз менен жазында третий детский менен Жалский больница толуп калат, просто тыгылып калат. Булар жетише албайт. Силер ар бир ушул 2-3 жыл болду ушуну кайталап келаткан элим. Ар бир ушул сөздү айтканда бир угуп мындай балдар өлүп атат. Третий детский реанимациясына да барам, Жалский реанимацияга да барам. Бүт ОРВИ жана ушундай инфекцияларды жуктурган балдар бүт жерде. Токтотуп калат да. Мен түшүнүп атам салт экен, бирок ал азыркы замандын талабына келбеген салт болуп атпайбы? Инфекция өрчүп өнүгүп атат. Антибиотиктер уже жардам бербей калды, туурабы? Алымкадыр мырза. Туура, сиздин мынакей баягы детский инфекция, то есть реанимацияга барганда көрөсүздөр да. Основной жерди жөн эле жата тургандар эмес, башкалар ээлеп калган да. Вообще тыгылып калган. Ошол себептен хотя бы жаз, күз келгенде өзүңөр тойлорду баштайсыңар элим. Ошол өбүшүп учурашып чыгыш керек эмес? Өзүбүз деле бир жерден баштайлы да, бир жерден тарталы да өзүбүз делечи. Рахмат. Жашоо үч эле күн. Кече, бүгүн, эртең. Кече күн кетти, колдон чыгып кетти. Ким жакшы иш кылды, жаман иш кылды, бардыгы сакталды, кыямат күнү көрөбүз. Бүгүнкү күн. Бүгүн азыр барбыз. Аллага шүгүр. Эртеңки күн бизге белгисиз. Эртеңки күн кимге ден соолук берилет, кимге оору берилет, кимге ырыскы берилет, кимге ырыскы азайтылат, кимге перзент, кимге жок, ким дүйнөдө бар, кимде жок. Аны Алла Тааланын өзү чечет. Бизге караңгы. Бирок эң жакшы күн бүгүнкү күн деген. Барын кадырлайлы, барына шүгүр кылайлы. Ар бир минутабызды Аллага жакындаганга, акыретибизди курганга, элге пайдалуу болуп жашаганга аракет кылайлы.